Саламатсыңарбы, балдар? Биз бүгүн 2 класстын кыргыз тили сабагынан сабагыбызды баштайбыз. Сабак баштарда биз калыптанып алгандай биринчи сабагыбызга алтын эрежени түзүп алышыбыз керек. Биз бүгүнкү алтын эрежеде бири-бирибизди кунт коюп угууга, ат элер менен бирдикте иштөөгө, таза сулуу жазууга жана да тапшырманы өз убагында аткарып туруу керек болгондой кылып алтын эреже кабыл алып алдык. Андан кийин биз бири-бирибизге эмне кылабыз? Жагымдуу маанай тартуулап алабыз. Мен бүгүн силерге окуучуларга дайыма бизге жарык берип турган күндөн маанай тартуулайм. Күн менин балдарыма жылуулукту бер, ынтымактуулукту берегөр, ден соолук берегөр, жана дагы балдарыма мектептен күлкү менен шаң менен бирге жолугушун тилек кылам. Мен сенден күн ошону суранамын. Окуучулар, силер дагы күндөн эмне каалоо тилектериңер болсо сурасаңар болот жана тилек кылсаңар болот. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы бул биринчи заттын сын сыпатын билдирген сөздөр, заттын санын билдирген сөздөр жана заттын кыймыл аракеттеген билдирген сөздөрдү кайталайбыз. Сабагыбыздын максаты бул алган билимдерибизди көнүгүүлөрдү аткаруу менен кайталай алабыз. Заттын сын сыпатын, санын, кыймыл аракетин билдирген сөздөрдү айырмай алабыз жана турмушубузда туура колдоно беребиз. Андан кийин кунт коюп угууга, бири-бирибизге сый мамиле жасоого тарбияланабыз. Максат коюп алгандан кийин бир сыйра сабагыбызга кайталоо келет. Заттын атын билдирген сөздөр бизде жандуу жана жансыз болуп экиге бөлүнөт, балдар. Жандуу зататошторго булар адамдар жана жан жаныбарлар, канаттуулар, курт кумурскалар кирет. Анын ичинен адамдарга ким деген суроо берилет, калгандарына эмне деген суроо берилет. Жансыз зататоштор калган көзүбүзгө көрүнгөн суу, тоо, таш, буюмдардын баары булар жансыз зататоштор. Аларга эмне деген суроо берилет, балдар. Андан кийин заттын сын сыпатын билдирген сөздөр кандай деген суроого жооп берет. Кандай деген суроого жооп бергендер бул заттын сын сыпатына өңү түсү, заттын формасы, заттын даамы жана көлөмү кирет. Андан кийинки биз заттын кыймыл аракетин билдирген сөздөргө эмне кылып жатат деп бул кыймыл аракеттин болуп жаткан учурун билдирет. Эмне кылды? Бул кыймыл аракеттин өткөн учурун билдирет. Ал эмне кылат деген бул кыймыл аракеттин келер боло турган учурун билдирет. Окуучулар, биз бир сыйра кайталап алдык. Бул бизде өтүлгөн темалар болчу. Биз ушул боюнча көнүгүү иштейбиз. Көнүгүүдө менин үй бүлөм деген теманы алабыз. Бул окуучулар, бул сүрөттө биз үй бүлөбүздүн сүрөтүн көрүп турабыз. Бөлмөдө эмнелер турат? Диван турат, олтургуч турат, сыналгы, телефон, столдор жана башка буюмдар турат. Дагы кимдер жүрөт? Чоң эне, чоң ата, балдар, ата энебиз турат. Биз ушул сүрөт боюнча көнүгүүдөн таблица түзүп алып иштейбиз. Биз көнүгүүдө иштөөдө таблица чийип колдонуп алдык. Таблицада биринчи заттын атын билдирген сөздөрдү. Биз бөлмөдө кимди көрдүк эле? Чоң атаны,
Чоң ата кандай сыпаты? Акылдуу. Канча саны? Бирөө. Кыймыл аракети эмне кылып жатат? Эс алат. Эмне кылат? Эс алат. Андан кийин эмнени көрдүк эле? Мышыкты, заттын аты деген эмне? Мышык. Мышык кандай сыпаты? Жумшак. Мышыктын саны канча? Бирөө. Мышыктын кыймыл аракети эмне кылып жатат? Уктап жатат. Дагы биз бөлмөдөн эмнени көрдүк? Гүлдү көрдүк, Заттын аты гүл. Кандай гүл? Сыпаты кызыл. Канча гүл? Саны 4. Ошо гүлдүн кыймыл аракети эмне кылды? Жыттанды. Эми окуучулар, силерге тапшырма. Силер дагы ар бирөөңөр өзүңөрдүн бөлмөңөрдө кимдер бар болсо жана эмнелер бар болсо көрүп жатканыңарды ушундай таблицанын жардамы менен сүйлөм түзсөңөр болот. Тапшырмада 3 жандуу жана 3 жансызга сүйлөм түзгүлө. Эмки көрүшкөнгө чейин сак саламатта тургула.